Каралма айылында 3800-дөн ашуун калк жашайт. Алардын 1000ге чукулу эмдөө алуу курагында. Айылда фельдшердик акушерлик пункт иштеп, анда 2 медицина кызматкери айылдыктардын ден соолугунун камында. Бирок ФАП жайгашкан имараттын эскилиги жеткендиктен, тактап айтканда өткөн кылымдын 50-жылдарында курулган имарат авариялык абалга келгендиктен аны айыл аймактын ичине убактылуу көчүрүшкөн. Ошол чакан бөлмөдө өз кызматтарын улантып жатышат. Мен деле 2 алдым, эчтеке билинген жок, жакшы. Өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн алышыбыз керек экен. Азыр мына 6 айдан кийин 3-чүсүн алып атамын. Биринчи, экинчисинде деле эч кандай кыйынчылык болгон жок. Ден соолугубуз жакшы. Айыл жашоочуларынын эмдөөдөн өтө тургандары дээрлик 1 жана 2 дозасын алып бүтүшүп, эми 3-чүсүн ала башташканын айтышат мындагы ак калачандар. Азыр биз мына айыл өкмөттүн зданиясына көчүп келдик. Биздин ФАП бузулуп, жаңы курула тургандыгына байланыштуу көчүп келип атабыз. Азыр шартыбыз андай жок болуп атат. Ошентсе дагы сайып атабыз. Элдер келип атат. Кадимгидей иш эмесин аткарып атабыз. Эмдөөнү убагында алуу менен азыркы кезде эл арасында жүрүп жаткан сасык тумоодон да алыс болдук дешет айылдыктар. Андыктан алар дагы жалпы журтту убагында эмдөөдөн өтүүгө үндөшөт. Эми ушу элдерден неме болуп кетет элем, ушу чакырып вакцинаны алгыла. Өзүңөргө керектүү ден соолук үчүн 1, 2, 3-чүсүн алсаңыздар, өзүңүздөр коркпой, өзүңүзгө ишенип жакшы жүрөт экенсиң да. Ошон үчүн элдерди да чакырып кетем, ушу алыңыздар, коркпоңуздар, бунун эч кандай зыяны жок. Ден соолукка жакшы неме экен. Кантсе да ар бирибиз эмдөөдөн өтүү зарылдыгын аңдап билсек дагы айрым учурда кайдыгерликке жол берип жаткандыгыбыз байкалат. Андыктан сиздин ден соолугуңуз коомдун, мамлекеттин тиреги экендигин унутпаңыз. Бактыкан Ажимаматова, Маматкадыр Маматалиев, Сузак району.